Барыңыздарга дагы бир рет салам айтабыз. Бүгүнкү биздин темабыз үн. Ушул темага байланыштуу десек да болот. Кийинки коногубузду сөзсүз түрдө. Үн бардыгына керек өзгөчө актерлорго, алып баруучуларга мына ошол жаатта эмгектенип келген, сиздерге белгилүү болуп калган Кыргыз улуттук драма театрынын актеру, режиссер, сценарист Эркин Эгембердиев биздин студиябызда конокто. Саламатсызбы, Эркин мырза? Саламатсыңар. Кош келдиңиз. Рахмат, силердин дагы кызматтарыңыздар менен. Рахмат. Негизи актерлорго үн канчалык маанилүү? Сурашып алайын азыр, саламатсыздарбы? Ооба, кандайсыздар, урматтуу кыргыз эли? Үн десе эле мен турам го клейп карап. Актерлорго үн деген бул эң башкы эреже, эң башкы курал. Актерлорго үн, дикция бул сөзсүз түрдө керек. Сиз дагы сабак алгансызбы ушул үндү калыптандыруу боюнча? Албетте. Мен өзү негизи бул актер чеберчилигин мен 7 жыл окугам. 7 жылдын ичинде ушу 4 жылын ушул үндү калыптандыруу, үндү өзүнүн нугунда чыгаруу, туура сүйлөө деген. Мен мисалы үчүн В менен Фнын айырмасын көп эме кылчу эмесмин. Футбол деп деле кете берчүмүн, мисалы үчүнчү. Ваберика депчи, ушундайларды көп эме кылчу эмес экен өзүмө. Башка бирөө деле айткан эмес, аны эч ким деле айткан эмес. Ушул чөйрөгө келгенде, мен футболдо чекемин деп, Ваберикада турбаймынбы деп, анан ушул эки көп да ушундай болор. Көп адамдар келет, кээ бирөө С да болот, кээ бирөө Р да болот, Ц деп келет. Сүйүү деген боюнча келет да, анан бүтүп атып, сүйүү деген боюнча бүтүп кетет. Жакшы негизи. 7 жыл деп калдыңыз. 5 жыл эмеспи? 7 жыл кандай болуп калды? Жок, бул мындай болуп калды. 7 жыл деген мен 3 жыл башка ушул эле кесиптин башка жагынан дагы сабак алдым дагы. Анан жогорулатуу максатында дагы өзүмдү дагы өзүм сынап көрүү максатында дагы башка жагынан дагы 2-3 тараптан сабак алып көрдүм. Анан сизди актерлуктан сырткары сценарист деп дагы билебиз. Көптөгөн комедия жанрындагы кинолорго сценарий жазасыз. Анан ал кантип башталып калды эле же ал жакты дагы? Үндүн кереги жок. Ага кол керек. Анан ой керек. Ооба. Эми мындай болуп калды, бул баары деле биз ушул эмедеги ушул агымда жүргөндөн кийин мен мисалы үчүн шыбай албайт экенмин, таксыбайт эте албайт экенмин, башка нерсе кыла албайт экенбиз да, биз ушул эле колубуздан келет экен. Ушул колубуздан келип тургандан кийин анан ушу бардык жагынан сынап көрүү максатында бул жагымда болсо казак бир туугандар ачты. Ошолорду байкап калып, мен аларга 1-2 сөз айтып берип, антип жүрүп, анан ошо казак бир туугандарга ушундай чогуу сериал жазышып, антип жүрүшүп, анан ушундан ары билинип калып, анан казак бир туугандардан билип калып, кыргыздар ой сен сценарий жазып турбайсыңбы деп. Алар билип калып, анан ооба жазам деп, анан ооба давай кел жазалык деп, анан чогуу биякта да жазып, ошо Кудай буйрса көп эле эмгектер эми ушундай болуп калды. Көрсө ушундай турбайбы? Кыргызстанда канчага жазылат? Баасы канча сценарий? Эми ушул маселе аябай көйгөй да. Бул сценаристтер жок кесе да биздечи. Кино тарткан адамдар өздөрүнүн сценаристтер да. Бирөөгө жазып берген сценаристтер аз да бизде, мисалы үчүн Сергей Александр деген бир байкебиз бар. Орус улутунда Салам Нью-Йоркту жазган, жанакы Смешарики дегендерди жазат, жанагы ушундай мультфильмдерге жазат. Анан дагы 2-3 бир байкелер бар, бирок алар өздөрүнө жазат да. Мисалы үчүн бул Кыргызстанда саналуу эле да сценаристтер. Ушул баягы үнчөрөөк биз ойлонуп, ушу сценаристтер союзун уюштуралык деп эме кылсам, 4-5 эле сценаристтер бар экен да. Азыр Элдар Турманбетов деген да бир режиссер жигит бар. Ал дагы ошол сценарный план, разработка сценарный план деп атайын өзүнчө сабак өтүп, ошо сценаристтерди көбөйтүү максатында азыр ушундай бир сабак өтүлүп, азыр бир курстар ачылып атат да. Бул такыр болгон эмес да негизичи. Казак бир туугандарда болсо такыр эле жок да алардачы, бөлөкчө да, алардын эмесинде такыр бөлөкчө. Алар атайын барып окуп келишип, ушундай неме кылышат, бирок аларда сценарист деген неме жок да. Негизи кандай адам сценарий жаза алат? Билбейм, фантазиясы укмуш өрчүгөн адам болуш керекпи же китепти ушунчалык көп окуган адам болуш керекпи? Укмуш чыгармачыл адам. Теге негизи билбейм мен. Китепти мынтип окуйм да менчи, дайыма мындай окуйм.
китепти окуй турган алдында максат коюп окуш керек го. 3 максат бар. Кадимки эле 3 максат. 3 максат эми ушу 9 максаттын 3 максаты бизге тиешелүү. Мен ушундан эмнени ала алам? Мен ушу автор мага эмне деп айта алат? Жана ушуну мен аягына чейин чыгышым керек. Нет, 3 нерседе. Мен 3 нерсе эмес, ушу 3 нерсенин бир нерсесин эме кылам да. Мен бул китептен мага керектүү эмне деген информацияны ала алам деген нерсени эле болду. Андан башка кереги жок да. Мен ошол эле нерсе менен эле китеп окуйм. Ошол нерселерди алам. Көргөндөн мен мурда ойлочумун, көргөндө көбүрөөк алат болуш керек деп ойлочумун. Анан бир сценарий жазгандан кийин, бияктагы нерсе түгөнгөндөн кийин дагы көрсөм дагы балким болот экен деп болгон жок. Анан баягы окуганга туура келет экен. Анан айла жок. Окушту азыркы заманда мындай соткадан окуганда аябай неме болду. Эми китептерди дагы мындай дагы окуп келип атабыз, Кудай буйрса. Анан эми баягы сиздин ырчылык талантыңызга дагы бир аз кайталы бир убакта баягы мен батыр звезда болуп кетемин, биздин казак туугандар турбайбы, алардан которо коебуз керек болсо деп бир аз ырчыларга тийишип да койдуңуз эле. Мен анча мынча угуп калдым эле, ырчылар сизге наразычылыгын дагы айтышты. Наразычылыктарын айтышкан ырчылар болгон, бирок эми ошол наразычылыгын айткан ырчылар өзүнүн деңгээлиндеги ырчылар да. Бизде мисалы үчүн бизде ырчыларда эки эле нерсе болот да. Үч эле нерсе деп коелучу. Татынакай, голос и жакшы кийим болду. Органика, сахнада жүрүү, кандай ырдаш керек экен, кантиш керек экен, энергия барбы, жокпу, иши да жок. Жакшынакай кийим, аранжировка сонун, дыксың кетти, ырдашат да. А мисалы үчүн энергичный ырларды элдер сразу кабыл алып, башкача көз карашта кабыл алышпайбы? Бизде андай көбүрөөк эмес да. Мисалы үчүн башка жактарга барганда ырчыларын көрөбүз да. Мисалы үчүн биз бияка эле барып калабыз, кошуналарга элечи барып калганда аларда ырчылар аябай келип, заказ кылышып, очередте турушат. Тим эле эменин алдында, күзгүнүн алдында аябай катуу неме кылып, ушундай неметет. Бирок бизде ырчылар көп эмес дейм да, бирок бар арасындачы мындай. Өздөрүнүн энергиясын берген, мисалы үчүн Курал, Кайрат дегендер бар го. Мисалы үчүн чыныгы эмесин төгүп ырдашат да. Эми сиз актер болгон үчүн ошол нерсени байкап атасыз балким. Мен байкап, бирок башка жактагылар деле байкап айтышат да, көп эле айтат да биздикилерди, мисалы үчүн. Ошол нерседен сизге сабак алууга келеби ырчылар? Билбейм, менде актердук чеберчилик, ошол билбейм, энергияны элге берүүнү үйрөтчү, сахнада басуу, кыймылдоо. Көп берүү. Убагында көп келишкен да, убагында. Анан бул сахнада басуу, сахнадан жүрүп туруу деген нерсени 3 айда, 2 айда, 1 айда берип кое турган нерсе эмес да. Муну жок дегенде 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл болуш керек да негизичи. Анан биздегилер кыргыздагылар бат эле болуп кетишин каалайт го. Келип туруп эле, баягынан чыгып келип туруп эле мында мастерство деген жазуу, баягынан чыгып келип эле мастер деп өтүп кеткиси келет да. деп элечи. Анысы кандай билбейм, мисалы үчүн көчөдөн келген эле бала, мисалы үчүн тарс, мотор, начали деп, съемка, начали, мотор, данк деп эле бир эле кадрга түшүп туруп эле. Биз актерлор мындайбыз да деп интервью берет да, мисалы үчүнчү. Тилекке каршы. Ошондой сыяктуу эле болуп калат да бул нерсе, билбейм. Балким биздин талап ушундай, эл ушундай талап кылып атат дей берсек, бул маданият нерсе, маданият адамдары тескерисинче элди сүйлөй турган нерсе болуш керек. Мен кийинки күндөрдө ошо маданияттын агымында жүргөндөр аябай мени нааразы кылып жүрүшөт. Негизи эле мен нааразы, мен өзүм нааразы болуп жүрөм да. Топ болуп, талант болуп атат да, мисалы үчүн көп талант болуп атат. Оштон чыккан оп талант, өзгөндөн чыккан өз талант, Жалалабадтан чыккан жал талант, мисалы үчүн түптөн чыккан түп талант, тоңдон чыккан топ талант деген сыяктуу. Булар өздөрү пропаганда кылышып атышат да. Мен айтайын деген нерсе. Маданият жалпы болуш керек. Ооба, маданияттуулукка кичине мындай таасирин аябай тийгизет да. Ошол эле топтон чыккан топ талант деп өзүн пропаганда кылып барып, ошко барып койсо, бул топтон чыккан топ талант буга деп концертине барбай коюшу мүмкүн да. Бул маданияттын эли, наоборот, тескерисинче көпүрө болуп, баарын бириктирип, элдин баарын бириктирип, биз бала кезибизде Динара Акылова каякта экенин, Бекбуриев каяктан экенин, Ооба. Сыймык Башекеев каяктан экенин билчү эмеспиз да, баары жалпы экенин деп биз артисттер деп билчүбүз да. Бул маданияттын эли жалпынык кылыш керек да, жалпыланыш керек да негизичи. Мен ошого аябай неме болуп жүрөм.
бул нерсени айттыңызбы ошол нерсени ошол маданият өкүлдөрүнө? мен айтып эле келдим. Кандай жооп? Эми ар кандай жооп болот, эми бул мындай да, бул биз мындайбыз да, биз тигиндейбиз. Бул мындай, бул баары бир деле эл маданият элин ээрчийт да. Ошого жараша бөлүнүп эл ээрчитиш керек. Тескерисинче биз башкача эл ээрчишибиз керек да, 2 кадам алдыда жүрүшүбүз керек. Биз мисалы маданияттын элдери тескерисинче ээрчип, мынакей Украинада деле карасаңар, азыр актёрду президент кылуунун алдында турушат. Бул деген эмне деген нерсе? Бул аякта культура, маданият аябай жогорку деңгээлде. Ошол маданиятты алар кандайдыр бир кинонун артынан элдер аябай неме болуп атышат. Демек, булар адамдар маданиятты ээрчип турган деген нерсе да. Азыр биздики тескерисинче маданияттын адамдары элди ээрчип атабыз да бул. Элди ээрчүү деген бул кичине мындай эмерек болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн Кудай буйрса кинолор тартылып атат, концерттер берилип атат. Ошол концерттерде, кинолордо кандайдыр мүмкүнчүлүк болсо дагы ошол тескерисинче элди ээрчите турган бир бул нерсе болуш керек да. Мен ошентип ойлойм. Жакшы пикир, жакшы ой экен. Ооба, биздин көрүүчүлөрүбүздүн көпчүлүгү да кошулду болуш керек. Эми сиздин театрдагы баягы актёрдук кесибиңизге келсек да, Эркин мырза. Негизи эле кандай ролдорду буга чейин жараттыңыз? Көпчүлүк учурда кандай ролдорду жаратасыз? Өзүңүз баягы тамашакөй болгон үчүн комедия жанрындагы ролдорго көп басым жасайсызбы? Ушул негизичи мен аябай кээде өкүнүп калам да. Анан кийинчерээк ойлоп жүрөм, өзүм бир трагедия ойноп койсомбу депчи. Элди бир ыйлатып трагедия ойноп койгум келип. Балким аны кабыл албай калат эл. Жок, кабыл алышы мүмкүн, бирок мен спектакль бар ушундай. Айбир кечирбейт деген трагедия да. Эл чыгып келген, эл деп башында кабыл алат да, ушундайчы. Кабыл алып келип туруп анан сөздөрдөн улам илешип барып анан ишенип башташат, депчи. Анан туруп кээде өзүм мындай жиним келип кетет, көчөдө тааныганда дагы таануу маданиятыбыз бизде бөлөкчөрөөк да. Могу доскей келсең, могу тартчай келчи могу деп. Ушундай бир башкача таанышат. Анан кээде ушинтип туруп өкүнүп кетем да. Депчи. Балким бул баягы штамп сыяктуу болуп калган эмеспи? Жок. Мисалы бир нукту тандап алып ошон менен. Жок, бул комедия деген өзүнчө бир жанр да. Ошол жанрдын ичинде толтура комедиянын түрлөрү болот да. Мен ар кандай жанрда комедияларды ойнодум да, мисалы үчүн фарс, гёта, толтура эле жанрлар бар да. Бирок элдер анын баардыгын бир алып келип эле комедия деп билишет да. Мен ушул өзүм дайыма ушу аракет кылам. Ошо жанрдан чыгып ойногонго аракет кылам. Мен ошол эле мисалы үчүн көбүнчө кинолордо ойногондо комедияны ойносом дагы айтайын деген оюм трагедия да, баары бир делечи. Айтайын деген нускасы. Ошол себептен мен бизге мисалы үчүн кичине кинодо жагында элдерге бир маданият кичине жетишпегендиктен биз киного тартылсак эле айтып беришет да, сен кино тарттың деп элечи. Ошону абайлап тартпайсыңар, моягы монтип коюп турсуңар. Кино тартып, биз деген аткаруучубуз, жөн гана биз аткарабыз. Силердин директоруңар барбы? Ошо директоруңар жумушка чакырабы? Ошо жумушка чакырылгандай биз да барып чакырап, биз да барабыз деп ушуну түшүндүргөнгө туура келет да. Болбосо бизде көрөрмандар көбүнчө киного түшсөңөр ошо кинону сен тарттың боло берет да. Сен тарткансың, сен кылдың, сен жооп бересиң деген сыяктуу көп. Киного тартылуу боюнча дагы сиздин көпчүлүк ролдоруңуз ошол комедиялык ролдор да. Анан сунуштар барбы ушул бир трагедиялык ролду аткарып берчү, ушундай кайгылуу адамдын образын жарат деген? Ооба, бир жолу сунуш түшкөн, ушундай трагедия депчи. Аны алып окусам, мен үчүн трагедия деле эмес экен алчы. Аягында комедия болуп кетет экен да кайрачы. Башында трагедия болуп келип турган, аягында комедия. Эмне сиз үчүн трагедия? Эми трагедия деген бул өзүнчө жанр да, ар кандай болушу мүмкүн. Жетпей калуу, барбай калуу, кайгыруу, өзүн жаман сезүү, эми бул кандай десем, плюс комедия болсо, минус трагедия да, бул баары делечи. Трагедия деген көп нерседен түзүлөт болуш керек. Бирок жанагы элди ыйлатканга караганда күлдүргөн кыйын да болот. Ооба, негизи эле да. Мисалы үчүн кастингке келгенде эч ким күлдүрөйүн деп келбейт да. 90-100% бүт баары ажарды айтып келишет да. Ооба. 90-100% кыздар ажарды айтып келет. Балдар болсо майсалбекти айтып келишет. Же болбосо. Сиз кантип өттүңүз эле окууга? Мен тескерисинче күлдүрүп өткөм да. Башында эле ошентип башталган турбайбы? Башында эле ошентип күлдүрүп келген болчумун. Башында эле анан ошо мугалимдер лейген көзүрлөр отурган деле ошолорго бир-эки сөз айтсам эчтеке неме кылбайт. Анан ушундай этюдта ойноп бердим. Этюдта ойноп берсем аябай түшүнүктүү окшойт, күлүштү. Күлүп калды, демек түшүнүштү дедим.
Андан ушул негизи эле ушул экзаменде мен күлдүрүп өткөнмүн да. Эркин мырза, кечээ жакында эле бул жерге биздин коногубуз келип, театрга иштегени бардым, актёрдукту бүткөм, театрга барсам айлык майнасы аябай аз экен, анан мен кетип калдым, өзүм жеке кино тартуу менен элек болуп атам деп маек куруп кетти да. Анан бирок баягы театрдын фанаттары деп коебуз, аябай чыныгы күйөрмандары айлык маянага деле карабай, ал жактын шартына деле карабай, спектакльдерде ойноп эмгектенип келишет да. Сиз дагы алардын катарындасыз. Негизи наразычылыктар барбы? Жок, мындай болот да. Ар бир адамдын бир жерден барып, бир азыктана турган, рухий азык ала турган бир нерсеси болот да. Башкача бир, мисалы ушу чыгармачылыкта азык ала турган нерсеси болот. Ар бир адамдыкы болуш керек бул нерсечи. Кээ бирөөлөр таппай жүрөт го, мисалы үчүн ырчылардыкы болот, студияларга жөн эле бара башат ырчылар, мисалы үчүн барып жатат, ушул жерге укташат, бир ар кандай болушат. Балким силердики ушул телевидениеда, ушул ТВда жүрүп өзүңөрчө бир азык аласыңар да. Бул оору да, бул мисалы үчүн мен үчүн театрда мына 14-15 жыл болуп бардат. Бул театрга бир күн барбай калсаң, же болбосо 2 күн барбай калсаң, башкача боло баштайсың да, бирдеме болуп, тамак жесең тамагың өтпөй, аш болбогондой болуп эле бир нерсе боло баштайт. Демек бул бир азык ала турган жер да, биз аяктан бир жакшы бир кандай десем, бул илхомдун фабрикасы да алчы, театрчы. Барып өзүңчө бир энергия аласың, өзүңчө бир шык аласың театрдан, башкалардын иштеп аткандарына шыктанасың. Мисалы үчүн ошол эле репетицияны башка бир зданияга барып кылсаң, эмнегедир кылгың келбейт да, отура бересиң да. Чай ичип, же бирдеме кылып отура бересиң да. Ошол эле репетицияны театрдын бир жагы бир жеринде репетиция кылсаңар, кадимкидей бир энергия келет, бир шык бар, процесс бар, адамдар иштеп турушат ал жердечи, мындай чыгармачылык менен жандануу аябай жакшы, өтө эле жогорку деңгээлде жандануу бар да. Анан аларды карап туруп сен жөн тура албайсың да. Ошон үчүн аякта бир өзүнчө бир алып айткан бала демек өзүнүн эмесин таппаптыр да. Ошол кинодон тапса керек. Биз театрда деле, кинодо деле биз мындай болсо театрды кийип алып туруп киного бияка мындай кылып туруп. Эгерде чынында эле ушул кээ бир айта беришет да, мисалы үчүн замандын талабы ушул да. Замандын талабы ушул. Мисалы үчүн азыр шоу бизнесте деле, кино жаатында деле баардыгы алып баруучу дагы мындай, дагы тигиндей, дагы тигиндей. Универсал болуп кетишкен. Универсал. Эмне себептен? Бул себеп дегенде бул чыгармачыл адамга деген чөйрө публика деп коет го, эмесе көрүүчү көп болуш керек да. Ошол эле бизде мисалы үчүн өзбек туугандарда 33 миллион, казак туугандарда 17-27 ушундай миллион, аларда көрүүчүлөр көп да. Мисалы үчүн бир актер өзүнүн кесиби менен акча таап, ошол эметсе таанылып, ошого азыктан алат да ошол нерсе менен. А бизде байкуштар, актерлор дагы, алып баруучулар дагы, актер болгонго дагы эме болот. Тигинде бүт барына болгонго турмуш ошондой жол көрсөтөт да. Анткени бизде деген көрүүчүбүз болгону эле 6 миллиондун ушу чыныгы көрүүчүлөрү 1 миллион, 1,5 миллион болсо керек да. Калгандары жалаң политиканын көрүүчүлөрү да. Тилекке каршы. Маданиятка көчөлү. Ооба, сизге чоң рахмат айталы. Албетте аябай сонун нерселерди айтып бердиңиз, маек куруп бердиңиз, кызыктуу. Өркүндөй берсин талантыңыз. Дайыма сизди ушундай бир жакшы кино тасмалардан көрө берели, башка ролдордон көрө берели. Анан таң эрте бизге келип бергениңиз үчүн дагы бир рахмат. Токтогул Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын актёру, сценарист, режиссер, көп кырдуу талант Эркин Эгембердиев мырза конокто болду. Ал эми биз болсо программанын сапарын улантабыз.